Команда 220 вольт. Круто, какие звонкие, всего лишь там сколько там. Азаматlar, bolgalar, yenge, komanda Smile. Kruto. Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борборунун 35 жылдык мааракесине арналган атайын чоң программадагы балдардын өзүн өзү башкаруу уюмдарынын эл аралык сүйлөтү Ысык көлдүн жээгиндеги Балажан балдардын эс алуу лагеринде өттү. 35 жылдын ичинде Балажанда миңдеген балдар окуп чыкты. Бүгүн карасак, балдардын выпускниктердин арасында чоң деген художниктер бар, политический деятельдер бар, бул культурада иштеген адамдар бар. Биз ойлойбуз, Балажан 35 жылдын ичинде ошо балдарга профориентация берип, балдардын өзүнүн творчествосын ачып, өзгөчөлүгүн өзлөрүнө түшүнгөнгө аракет кылып жардам берген уюм болуп атат. Бүгүнкү күндө Балажанда 5000ден ашык бала жыл сайын өзүнүн чыгармачылыгын өнүктүрүп кетет. Ошондой эле Балажан республика боюнча координатор катары ошо мектептен тышкары уюмдардын арасында 74 организацияга, 74 внешкольный организацияга жардам берет, методикалык жардамды берет, көптөгөн конкурстарды өткөрөт, балдардын арасында, мугалимдердин арасында методикалык жардамдарды берет. Анткени биз окуу усулдук борбору болгону именно биздин центрдан ошо методика сабакта алып барчу методиканы биз өзүбүз иштеп чыгып, өзүбүздөн апробация өткөрүп, анан республикага таратабыз да. Ошондо канча миңдеген мугалим ушул методикаларды өзлөрүнө мындай колдомого алып, ушуну менен иштеп кетип атышат. 10 жылдан бери Балажан бүт республика ушу центрлар менен кошо мугалимдердин бул компетенттүүлүгүн жогорултууга, ошондой эле компетенттүүлүгүн көтөргөнгө чоң көптөгөн жумуштарды алып барып атат да. Анткени бул семинарлар, бул конференциялар, бул тренингдер, мастер-класстар. Бул слет аябай программасы так жана кызыктуу түзүлгөн. Бул программада балдар бир эле убактысын кызыктуу өткөрбөстөн, андан сырткары бул иш-чарада балдар өзүнө керектүү билимди дагы алып жатышат да, кийинки өзүнүн жашоосунда колдоно ала турган билимди алып жатышат, көндүмдөрдү алып жатышат десек жаңылышпайбыз. Бул жерде ар бир нерсе аябай так жана жакшы уюштурулган, балдар аябай кызыгышып, Кудай буйруса, кийинки жылы да биз келип активдүү катышып беребиз деген ойдобуз. Мен Аманова Айпери, мен 13 жаштамын. Мен бул Ысык көлгө 2 жолу келгем. Мен ата-энем ыраазычылык катты жазып, бул жакка жөнөтүштү. Бул жак Ысык көл абдан жакты мага. Биздин командабыздын аты Жалын. Балдар менен иштөө албетте кызыктуу. Балдар деген эгерде биринчи күнү өзлөрүн көрсөтө албай, ачыла албай жатса, бүгүн уже көрүп жатабыз, уже ачылып, образга кирип жатышат. Албетте өзүңөр байкагандай эле уялчак балдар дагы эле бар. 5-6 күнү бул балдарды толугу менен ачып, коллективге толугу менен коюп, неделердин катарына кошобуз. Эгерде мектептерде балдарды деген объект катары көрсөк, бул жакта биз субъект катары көрөбүз. Интерактив түрүндө өтөт. Балдарга биз балдардын деңгээлинде болобуз да. Биз сен муну кылышың керек, муну ичиң керек эмес. Именно балдарга бересиң, сен муну ичиң керек дегенде өзлөрү балдар ошол образды или ошол тапшырманы аткарууга эркин көз караш менен өзлөрүнүн оюн толук кандуу айтып бериш керек. Менин атым Мыраждина Султанмурат. Мен 1-отрядда окуйм. Мен лагерге, Барчын лагерге 2-нчи жолу келдим. Бuyakta өзүмө көбүрөөк достор таптым. Буяк мындай баардык нерсени үйрөтөт, жакшы нерселер кылат. Я лидер демир, эмор тренинг. Ошондой тренинг өтүп атканбыз.
Мен Кудайберди кызы Жумагүл, Ош облусунун Каракулча районунан келдик. Биз өзүбүздүн классташтар менен биз бир кыз, бир бала, 3 кыз болуп биз республикалык сынакка катышканбыз. Кыялга кадам дегенде биз адан долбоор жазып, биз областтан 1-чи орунду алганбыз. Областтан 1-чи орунду алып, биз долбоорубуздун темасы китеп окуу маданиятын өнүктүрүү болчу. Республикага чыгып, биз республикадан 2-чи орунду алганбыз. Биздин Каракулча районунун Беделбай Исаев атындагы орто мектебинен келдик. Биз бул лагерге 1-чи жолу келип атабыз. Бизге кылган мамилелер жактыры, уюштуруу тобу биз ойлогондой болуп атат. Бизге бардыгы жакты. Биз дагы келебиз деген үмүттөбүз. Бул жерден биз жаңы досторду таптык, жаңы нерселерди үйрөндүк. Жана мына өзүңүздөр көрүп аткандай эле биз мен лидермин деген темада тренер өтүп атабыз. Тренер өтүп аткан Эльвира эжекебиз дагы биздин өзүбүздүн эжекебиз болуп калды. Мен атым Муражинов Дилмурат. Мен номер 86-чы мектептен келдим, Бишкек шаарынан. Мен өзү 1-чи отряддабыз. Я лидер деген темаларды азыркы учурда өтүп жатабыз. Бул сабакта биз өзүбүздүн ой пикирлерибизди жана башка адамдарды алдыга көтөрүп жүрүүнү үйрөнүп жатабыз. Бардыгы кызыктуу болуп жатат. Убакыт эртең менен туруп эле тез аранын ичинде эле кеч кирип кетип атат. Бул слётто балдарды өз ответственный болгонго үйрөтүп атабыз, самостоятельный болгонго үйрөтүп атабыз. Лидер адам кандай качестволорго ээ болуш керек, ошол боюнча тренингдер өтүлүп атат. Бүгүнкү биздин темабыз чемодан лидери деп айтылат. Лидер адам кандай качестволорго ээ болушу керек. Бүгүн коммуникация жана ораторский искусство боюнча сабактар өтүлүп атат. Балдар кандай катышып атат? Быйыл балдар Кыргызстан боюнча жалаң лидер балдар топтолуптур. Аябай күчтүү балдар, кызыктуу болуп атат, сабактарыбыз жакшы. Жыл бою Балажанда өзүнчө бир отдел иштейт. Ошол отделден дагы биз көп консультацияларды мугалимге беребиз. Эмне үчүн мен азыр мугалимдер жөнүндө айтып кетип атам? Анткени канча профессионалдуу мугалим болсо, ошончону балдарга бере алат. Ошончо билимди, ошончо тарбияны, ошончо өзүнүн билген чыгармачылыгын балдарга дагы ачып, балдардын да чыгармачылыгын ачып берет. Биз ошол программаны мугалимден баштап атабыз да, мугалимди кандай тарбияласак, ошондой эле балдарыбыз ошондой болот деп ойлойбуз. Команда Жалын. Мен Жанбекова Арай. Биз бул лагерге Баткенден келдик. Командабыздын аты Динамит. Бул лагерь бизге абдан жакты. Бул лагерге биз 1-чи жолу келип атабыз. Бардыгы эле бул жерде жакшы экен. Биз ойлогондой эле ошондой Баткенден элестетип келгендей эле ошондой экен, элестеткенибиз. Биз анализге коронавируска тапшырдык, ПЦР. Бардыгы эле жакшы экен, биз коркпойбуз. Мен Абдулакимова Айдай, Баткен областынан келдик. 6-чы класста окуйм. Бул жакка курстан келдик. Анализ тапшырдык. Бул лагерь бизге абдан жакты. Канча бала келдиңер Баткенден? 9 бала келдик. Биз атайын ошо Балажан окуу методикалык борбору тарабынан барган жоонун негизинде Чаткал районунан 34 окуучуну Ысык көл областындагы Барчын эс алуу лагерине алып келдик эле. Мына балдарды алып келгенде балдар ушунчалык толкундонуу менен ушу Ысык көлдү көрөлү, эл жерди көрөлү, башка окуучулар менен достошолу, көп нерсени көрүп билип келели деп келишти. Окуучулардын арасынан көпчүлүгү лидерлик багыт боюнча, ошону менен бирге эле чыгармачылык, кол өнөрчүлүк боюнча и сүрөтчүлүк. Ушу 3 багыт боюнча келишти. Мына сүрөтчүлөрү сүрөтчүлүктү үйрөнүшүп атат, лидерликти үйрөнүшүп атат. Ал эми кол өнөрчүлүктөрү кол өнөрчүлүктү үйрөнүшүп атат. Мына башка район, областтан келген окуучулар менен достошуп, таанышып, айылдагыга караганда бир аз дагы алардын кулк мүнөзү өзгөрө баштады.
эки жакты көрүп, эл жерди көрүп, мындай тартынчактыкты таштай баштады. Өздөрүнчө активдүү болуп, өз алдынча иштегенди үйрөнө башташты. Мы делимся по 5. Кичинекей балдарга сабак берем бийден. Бий эң биринчиден эмнеси жакшы? Ден соолукка эң жакшы бий. Хореография өтөбүз. Биз ушул лагерге бул жылы лидерлерди чогулттук. Биякта бийчилер эмес, лидерлерди чогулттук. Лидер деген бул эмне? Эң биринчи ар бир балага лидер деген сөздү түшүндүрүш керек. Ким ал лидер? Эмне кылат? Кандай болуш керек? Лидер болуш үчүн эмне кылыш керек? Ойлойт экен, лидер болуш үчүн эң биринчи болуп эле баарынан биринчи жерде чуркап эле биринчи орундарды алып деп ойлойт экен азыркы балдар. Бирок биз деген балдарга көндүрүп үйрөтүшүбүз керек. Лидер деген бул өз эле эмес, жеке жанындагы адамдардын баарын чогуу алып кетиш үчүн алып кетиш керек экенин үйрөтүп жатабыз. Бизде Барчын лагеринде Балажандын программасы аябай толук. Эртең менен мен өзүм зарядка берем. 7:30 подъем болот, 7:45 зарядкага келишет баарыбыз, ойгонобуз, физзарядкаларды жасайбыз. Андан кийин барып үйлөрүн жыйнап, комнаталарын жыйнап алып завтракка барышат. Завтрактан кийин бизде тренинг башталат. Тренинг по лидерству деп коет бизде. Ошондо ар бир группаны бөлүштүрүп алып, 20-дан 30-дан болуп бөлүштүрүп алып, өзүбүздүн тренерлерибиз күндө сөз менен да айтып беребиз, оюн менен дагы ойноп, лидерлик сапаттардын баарын ачабыз балдардан. Андан кийин бүткөндөн кийин обед кылып алып, көлгө барып түшөбүз. Көлдөн кийин кайра келип, эс алып, тихий час деп коет. Уктап эс алып алып, экинчи жолу көлгө барып түшөбүз. Көп биякта лагерге көп аркы алыс жактан келишет балдар, с юга приезжают, поэтому мы стараемся, чтобы дети купались. Они приехали же на Иссык-Куль. Сүрөт тартып, мастер-классты көргөзүп атабыз. Аларды болсо баягы сүрөттүн көркүн чыгарып, сүрөттү үйрөтүп, баягы колористиканы, ошол материал, ошолордун баарын болсо көргөзүп берип атабыз. Здесь красным цветом, ну там. Песок. Песочек, да? Балдардын өзүнүн өнөрчүлүгүнө карап атабыз да бизче. Кээ бир балдар болсо жакшы тарта алышпайт, баягы жаңы эле үйрөнүп атышат. Аларга биз өзгөчө мамиле кылабыз, баягы көргөзүп берип, үйрөтүп, биринчи калем менен тартып, анан болсо баягы суу боек менен тартып, ошол стадиялардын баарын болсо көргөзүп берип атабыз. Алар болсо аябай эле таланттуу балдар. Негизи эле талантсыз бала болбойт да. Бир жагы болсо кичинекей балдар болсо баягы калем менен тартып атса, же болсо суу боек менен тартып атса, акварель менен. Алар болсо ошол техниканы үйрөнүп, ошо өздөштүрүп кетип атышат да. Кичинекей балдар болуп атканы гүл сыяктуу да. Жаңы эле мындай ачылып келатса, анан аларды болсо баягы өзгөчө мамиле кылыш керек да аларгачы. Анан алар болсо азыр болсо бир чети болсо сүрөт тартып атышат, бир чети эс алып атышат. Иссык-Көлдүн жээгинде балдардын практикасында отурабыз. Пленерный практика деп коебуз. Булар сүрөт тартып атат, мастер-класс берип атабыз. Ушу мастер-класска мен менен кошо Кыргызстандын сүрөтчүлөр мүчөсүнүн анык мүчөсү Настар Мамай экөөбүз келип, ушу балдар менен биргеликте иштеп атабыз. Бул эми мастер-классты биздин билим берүү министрлиги менен ошондой эле эстетикалык борбор Балажан уюштурушкан. Ошолордун чакыруусу менен биз келип, мына ушу балдар менен күнүгө эртең менен саат 9-дан 10:30 чейин мастер-класс өтүп, ушу акварель, карандаш, эме менен пастелдер менен ушу сүрөттү кандай тартыш керек, натураны, природаны
кантип түшүрүш керек, ошонун пландарын баарын ушу биздин кооз жаратылышты ушу кагаз бетине түшүрүп, ушунун негизинде анан биз конкурс өткөрүп, анан бир жакшынакай көргөзмө ачалы деген тилектерибиз бар да. Эми бул балдар абдан таланттуу балдар, биздин бүт областтардан келген, ошондой эле бизде коноктор Казакстандан, Карагандадан келишкен да. Ушу балдар өзлөрү ошо өз жеринде, өз шаарларында сүрөт мектебинде окушат да. Булардын алгачкы сүрөткө болгон билими бар. Эми ошо билимди биз сүрөтчүлөр катары ошо жогорку деңгээлде мастер-класс берип, бүгүнкү күндө ошо келечекте бул балдардан биздин улуу сүрөтчүлөр, Гапарайчи, Чуйковго окшогон инсандар чыгат деген тилектебиз. Эми баланын бул ички дүйнөсү абдан бай да. Алар мына ушу жаратылышты караганда таң калабыз. Мына мисалы ошо улуу Испаниянын сүрөтчүсү Пабло Пикассо айтканда, мен балдардан үйрөнөм деген да, балдардан үйрөнөм. Себеби балдар ушу сүрөттү, жаратылышты башкача бир мейкиндиктерде көрөт да. Мисалы биз кум, көл, тоо десек, булар ошол эки мейкиндиктерди кайра башкача артынан көрсөтүп таң калыштуу нерселерди жасайт. Кээде керек болсо ошо биз балдардан үйрөнөбүз да. Мына биз белгилүү сүрөтчү болсок да, мына бүгүн ошо балдардын жасаган эмгектерин көрүп аябай суктанып атабыз. Себеби булардын жүрөгү, ички дүйнөсү таза да, таза. Бизди таза болууга, улуу болууга чакырат да. Ошондуктан мына бүгүн биздин Ыйык көл өзү ушу балдарды сүрөткө чакырып, ушу татынакай көлдүн келбетин тартып, кагаз бетине түшүрүп атышат. Мен абдан кубанып атам, ушу балдар менен биргеликте чогуу иштеп, ушу жылына биринчиден ушу Балажан эстетикалык борборуна чоң рахмат. Зор эффект. Биродон тартып түшүрүп, бар нерсе. Бар нерсе. Кайсы мектептен келдиңер? 15-чи мектептен. Буюшта Сузак. Мурда келдиңер экенби? Биринчи мектеп. Жактыбы? Эмнеси жакты? Şu таза havası, davetliğin gerekende. Şu suya girmekte şöyle gelmeye. Sen kaç mekteптен келдің? Мен Жомарт Бекенбай. Атың кім? Байжігер. Жашым 14. Үскөлдүгө биринчи жол келгенмин өзү. Үскө өзү биринчи абдан чоң экен, жаман сүйүнгөндүм көргөндө. Жаман көп жол эс алган көп. Бүгүн кандай сүрөт тарттың? Эмнени тарттың? Ошо көзүмө көргөн нерселерди тарттым. Көзгө тарттыңбы? Ооба, көздү. Азыркы заманбап коомдо ушундай тез өнүгүп, дүйнө жүзүндө тез өнүгүү мезгилинде балдарды коомго аралаштырууда атаандаштыкка жөндөмдүү, өзүн өнүктүрө алган, өзүн өзү анализдей алган, өзүн өзү өнүктүрө алган балдарды тарбиялоо бул азыркы күндөгү билим берүүнүн негизги милдеттеринин бири болуп саналат. Албетте бала азыркы заманбап балдар коомго аралашуу компетенттүүлүгүнө ээ болуш керек да. Негизи ушул коомго аралашуу компетенттүүлүгүндө бул эмне дей турган болсок, балдар ушул баарлашууну билиш керек. Балдар өзүн коомдо кенен алып жүргөндү билиш керек. Балдар ар кандай чыр-чатактарды тыюуга жөндөмдүү болуш керек. Балдар креативдүү болуш керек. Эң негизгиси ушул коомго аралашуунун эң бир тучокусу балдар лидерлик сапатка ээ болуш керек да. Мына бүгүнкү күндө ушул лидерлик сапатка балдарды тарбиялоо боюнча бизде ушул 16-жылдан бери ушул Ысык көл балдардын көзү менен лидерлердин эл аралык слёту өтүп жатат. Ушул бүгүнкү быйылкы жылы биз 5-чи ушул слётту өткөрүп жатабыз. Албетте азыркы учурда ушу балдар ушундай жана пандемиянын учурунда, ушу коронавирустун учурунда ушу балдар үйлөрүнөн чыкпай, ушундай бир баарлашууга, ушул элге, балдарга аралашууга, ушундай бир кенен эс алууга муктаж болуп турган кезде бүгүнкү күндө эң актуалдуу болду деп ойлойм. Себеби мынакей ушул 5-чи слётко чогулганда биздин республиканын ар кайсы аймактарынан, бүт булуң бурчтарынан бардыгы 300-гө жакын бала келип отурат. Анын ичинде Казакстандан дагы келди. Мындан тышкары ошо Россия, Өзбекстан, Тажикстандан да келишчү. Быйыл ушул кырдаалга жараша келе албашты.